мисалы Садыр Нуркожиев мисалы балким көрбөй атат деген ойдомун да азырчы. Эне уя алган эмне кереги бар? Акча үчүн бардым да. Мындай 5 жылдын ичинде мен зал калтырган бала эмесмин да өзү. Эми ал жерден айтып атам го, директорлор алып гүл берди. Эми мен жаман көрбөңүз, просто гүл алганды жаман көрөм. Казын келсең окуучуларың да жок, окуучуларымды да урушуп алдым, эч ким жок. Мындай жетим баладай эле болуп калдык дагы экөөбүз. Мындай керектүүңдө колдонуп туруп биз дагы мындай боорокер адам окшойбуз да. Абал мындай экенин көргөндө мындай колуңду мындай сызып калат экенсиң да, жолдо коеюнчу деп. 11 жыл окуп жүргөн досторуң да жок го. 10 эле адам турду, эч ким жок. Ага экөөбүз шокпуз, ага чейин минтип тартабыз го. Стористердичи. Башка чемпиондор утуп келген учурда, Кыргызстандын тең жарымы барат, мамлекет тарабынан көңүл бурулат, а сиздерге келгенде? Бирок Азия мындай сизге түшүндүрө кетейин, мен Азиянын 4 жолку чемпионумун да. Мен Азиянын эле чемпионумун да депчи. Бирдики болбой атам, ошон үчүн мага көңүл бурулбай атат окшойт депчи. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бул берүү сиздерге өзгөчө дем күч бере турган берүүлөрдүн бири болот демекчибиз. Бул берүүбүзгө демөөрчүлүк кылган Урмат Мергеналиев мырза дал ушундай Тулпар автосалонунун негиздөөчүсү десек болот. Азыркы тапта биз өзгөчө балдардын тренери, кол күрөш боюнча дүйнө чемпиону Токтосун уулу Бекбосу мырзага келип калдык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы буйрса. Ден соолуктарыңыз? Шүгүр. Негизинен айтып калдыңыз, жогоруда негизи Азия чемпиону болот деп. Даярдыктар кандай болот деп? Азия оюндары болот. Ооба. Азыр мындай болот. 1-2 күндөн республика болот. Андан кийин республикадан 1-чи, 2-чи орунду алсаң, Азияга да бизде чемпионатта да буйрса. Даярдыктар шүгүр, жакшы эле аракет кылып атабыз. Канча бала катышат? Өзүңүздүн жанагы өзгөчө балдардын Өзгөчө балдардан тренери бир 15-20дай бала катышат. Өзгөчө арасында мен да бармын ошо. Өз контролдоп, алар да катышып, биз да катышып. Анан негизинен эле жогорудан бери айтып калдык, өзгөчө балдардын тренери жана ошондой эле кол күрөш боюнча дүйнө чемпиону деп тааныштырып айта кетпедикпи? Анан негизи Кыргызстанда кол күрөш боюнча дүйнө чемпиону деп да айтып калдык. Саналуу гана дегенде сиз. Ооба. Колдоо кандай мамлекет тарабынан? Колдоо ошол жагы бир аз анча эмес болуп атат. Колдоо көргөн жокпуз деп айтсак болот. Эми жалгыз эле мен дегенде туура эмес түшүнүп калышпасын азыр элдер. Мен түшүндүрө кетейин. Мен диагнозум ДЦП да. ДЦП деп диагноздор бөлүнөт. Тиги чемпионат мирда кулагынан көзүнөн деп ар ким өзүнүн категориясына жараша кетет. Пара армрестлинг деп коет биздикин. Ошол тараптан мен ДЦПдан сеньор боюнча Кыргызстанда 1-чи баламын да, 1-чи адам. Башка чемпиондор болушу мүмкүн, бирок ал кулагы болушу мүмкүн, көзүнөн болушу мүмкүн. Бирок мен ДЦП тарабынан биз азыркы тапта жалгызбыз да. 60 кг салмагында. Айтып калдыңыз, мамлекет тарабынан азыркы тапта мисалы колдоо болбой эле депчи. Канчалык деңгээлде? Канчалык такыр эле болгон жок, анткени эми ооба мамлекет бизди мындай выезддерибиз төлөп атат, биз мэрияга карайбыз. Ооба, ал жагына ыраазыбыз. Выезддер төлөп баарын камсыздап атат, тамак ашыбызды. Эми бизди камсыздаганда биз деле ошончолук көрсөтүп атабыз. Биз бул чемпион мир болуш үчүн 1 ай же 2 ай машыкпайбыз. Жылдап машыгып, тер төгүп, жараткандан суранып атып бул ким үчүн кандай билбейм, биз үчүн 5 жылды тарап калды да. Анан ошол аралыктарда кыялданып, мен чемпион мир болсом, ушу пьедесталга мен бир эле жолу чыктым да, ошо чемпион мир болуп, азыр боло элекпиз, бир эле жолу болдук. Эми ал деле өскөсө чейин мындай ар ким эле чыга бербейт да. Ошонун артында ага экөөбүз канча кыялдандык, эми чемпион мир болсоң, может квартира, может машина, может мындай жүрбөй калабыз, может жакшыраак көңүл бурулат, может акчалар деп кыялданасың го, эми жакшы мындай ойлор мененчи. Биз ошентип барып келдик, келсек эле бизде тосуп да алган жок да. Мындай школабыздан тосуп алды, эми аны мындай гүл берип, мындай директорлорубуз гүл берип тосуп алды. Эми мен үчүн бул мындай кандай десем, мен деле бирөөнү ата-энем кетсе же бирөө бир жака кетсе, мен деле гүл берип барып экөөбүз тосуп алабыз антип. Кача борсок, мындай кичине көңүл буруп, концерт кылып кичинечи. Биз деле эми ошентүүбүз мындай ошондой чувствону каалайбыз да. Калпак кийип, мындай кыялданып чыгасың го, 5 жыл күткөндө мурда шалпай эле чыксың да. Буга чейин экинчи орун болдук, буга чейин 3-чү да орун болуп көрдүк. Убакыт келди. Өтүү керек. О-банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О-банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Бирок Азия мындай сизге түшүндүрө кетейин, мен Азиянын 4 жолку чемпионумун да. Азиянын чемпионумун, ооба. Анан мен ойлочумун, мен Азиянын эле чемпионумун да депчи. Бирдики болбой атам, ошон үчүн мага көңүл бурулбай атат окшойт депчи. Андан
мирден экини алдым, анда деле ой мындай да, эми мирдин экинчи эле орунго биринчи эмесмин го, мен жөн эле көп сурабай эле мындай үйүмө эле түп түзгө төрөйүн депчи. Ата энем тосуп алат, бир туугандарым тосуп алат, бирок мамлекет тарабынан мындай нөл да внимание. Кеткиче айтат, молодец, уткула, короче, биз төлөп берип атабыз, эми утушуңар керек дейт. Биз результат көрсөтөбүз, уктабайбыз түнү бою, вес куйбуз, тиленебиз. Эми бул көп чоң жоопкерчилик да, бизде деле эртең жүзүбүз кала болгонун карабайбыз да, агайыбыздын эмгеги канча, өзүбүздүн эмгегибиз канча. Анын үстүнө менде ар бир эмеде, соревнованияда айта бербейсиң да, травма болот, колдор үзүлүп кетет. Мисалы ушунда да колдор үзүлүп кетип, мен да азыр Азияга шүгүр эми даярдандык, бирок анчалык эмеде эмес да. Мен азыр даже мындай мотивациям 50%ке өлүп калды да. Аше. Эми 5 жылдан бери кыялданып жүрүп анан азыр балдарды эле карап мындай. Азыр бизде мындай болот, балдарым бар, балдарыма бир да. Мисалы балдарым ойлоп атам, мен кейпим күйүп калбаса экен депчи. Булар түшүнбөйт, азыр чемпион мир болом агай. Давай жырга тийет деп ойлоп атат да. Жок, бизде андай эмес. Мен ошону ойлоп, балдарга аз да болсо эл менен, кыргыз эли менен айланса болот, спонсорлор таап, Instagram аркылуу ушинтип аракеттер жүргүзүп атабыз. Бирок чын-чынына келгенде бул спортто мындай каралбайт да адам. Анан жакшы сөз айта кеттиңиз, негизи биз ушунча аракет кылып, маңдай тер төгүп туруп, дал ушундай чемпион болсок, бирок ушул аэропорттон бизди тосуп алуу болгон жок депчи. Негизи аябай эч ачыштыра турган нерсе, анткени башка чемпиондор утуп келген учурда, Кыргызстандын тең жарымы барат, мамлекет тарабынан көңүл бурулат, сиздерге келгенде? Бизге келгенде эчтеке жок. Просто мен дагы бир нерсе айтып коеюн, просто өзүмдү инвалидмин же ден соолугум начар, мени тосуп алышыңар керек, же мага мынтип бериш керек деп элеймин да. Домат кылбайм дейсиз. Ооба, домат кылбай элебиз. Бирок мындай менин түп-түз көз карашым менен караганда, биз жанагы дени 6 саны аман балдарга караганда 2 эсе тренировка кылабыз да. Ошолор кылбаган нерсени кылып, мынтип чыгабыз дагы, бизге кичине алардан көбүрөөк внимание берилип койсо деген ойда. Менде мисалы Казакстанда баягы грузин менен ызы чогуп кеткенден кийин азыр досторум жетиштүү да, мындай чет мамлекеттен болсо да сыйлап турушат. Кайсы мамлекетке барбайын, мындай таанып, сүрөткө түшүп, мындай Кыргызстанда деле сыйлайт, ооба, бирок чет мамлекетте баягыдан кийин, ызы чуудан кийин аябай таанып, мындай сүйлөшүп каласың го. Телефон деген бар, сүйлөшсөң, алар чемпион мир болсо да, ай сайын бир 40 000, 50 000 алып турат стипендия. Мен эч кимден стипендия сурабай элем, негизи да. Мына инвалидтерге Украинада согуш болуп атабы аякта, ошол жакта да акча берилет мисалы. Мени былтыр украинец утуп, ай сайын 40 000 алып турду деп уктум да. Ал быйыл мен уттум, эми азыр канча миң алып атканын билбейм. Былтыр мен утуп кеткен, мен эки болуп калгам, анан ошондо эми тренерим менен сүйлөшүп болот да. Ошо менен Грузия, ошонун тренери Грузияга барып калды, биз Грузияга барып тиги вахтанг менен күрөштүк. Вахтанг менен күрөшкөндө дагы эмне үчүн бардым мен? Ачык эле айтайын, эми уялганын эмне кереги бар? Акча үчүн бардым да. Урматтуу достор, сиздер менен Тулпар автокомпаниясы, эгер сиздер дагы унаалуу болгуңуздар келсе, бизге кайрылсаңыздар болот. Тулпар автосалону сиздерге Корея өлкөсүнөн унаада алып келип бере алабыз жана бизде ушул турган унаалардын 10%дан баштап биринчи төлөм менен 5 жылга чейин алсаңыздар болот. Сиздерге кызматтабыз Тулпар автокомпаниясы. Тулпар автосалону ушул 2 жыл аралыгында Бишкек шаарында 2 автосалону жана Ош шаарыбызда бизде 1 автосалонубуз бар. Тулпар автосалону биз сиздер үчүн кызматтабыз. Урматтуу достор, сиздер дагы ушундай тулпарлуу болуңуздар келсе, биз сиздерди чын жүрөктөн күтөбүз. Реально айтайын, акча төлөп бердим, мен бардым айла жоктон. Көз караш менен караганда, мен азыр кайра эле сураса, барат белең деп сураса, барам деп эле айтам да. Анткени ошол жерде акча төлөп, мындай жакшы тосуп алды да, нормально акча берди. Нормально баалады, нормально сыйлады, бир тенсиз жок. Если ага барбай койгон күндө деле эртең мирден жолугам да. Жолуктум мына мирден кайра эле. Зато акча төлөдү, күрөштүм, шоу көрсөттүм, нормально. Кайра келдим, кайра мирге барып күрөштүк. Жыл сайын мир, жыл сайын Азия болот да бизде. Бирок жыл сайын чемпион боло бериш кыйын да. Ооба. Анткени эми азыр заман башка да. Ким кандай болуп келет, ким күчтүү болуп келет, Кудай билет да. Мен сизге бирден айтайын да, мирде жүрөбүз да, чемпионат мира. Чемпион эмеге круговой да бизге. 10 соперник болсо, 10 менен күрөшсөң бир да аласың да, мисалы, например. 10 болсо, качабы 8-өн утсаң, анан чемпион болосуң. Анан ошол маанда меники эме болуп кетти, колум үзүлдү, мисалы, например. Ошончо характермен көрсөтүп, эми өзүм күчтүү элем, просто ошондо сездим, жараткан тилендик мондай. Нормально ниет кылып эметтик эле, баягы старт, эми кол күрөш түшүнгөндөр түшүнөт. Баягы старт жок, мындай. Старт деген бат иштөө деген да. Бат иштөө жок да, мен сол колдочу, мен өзүм билешмин. Анан сол колдо бат иштөө жок, ошол бат иштеп кетти да ошол тапта. Элестетиңиз, 3 жолу ошол баланы утуп алдым мен.
өзүм таң калдым. Бул эми жараткандын мындай бергени күч кубаты да. Мен машыгып келип уттуумча. Азыр мисалы балким азыр барсам утуп калам мен андан. Анткени ошол тапта бир жараткан бир кандай күч берип койду да. Мисалы ага экөөбүз тең шокпуз азыр агачы. Ошон үчүн бул жеңиш биз үчүн көп мындай сыноолорду, оорчулуктарды алып келди. Сеткабыз да оор болду. Сетка оор деген бир четинен күчтүүлөр топтолуп калат, бир четинен слабыйлар топтолуп калат да. Мисалы 5 тияка түшүп калат, 5 бияка. 5 менен кырылып барасың, тияк 5 келет, анан кырылып анан бирди ошентип аласың да. А мен сеткам оор болуп, ошол украинский жеткиче эле колдору таңкаланып калган да меники негизи. Анан ошончо оорчулук, ошончо кыйынчылык менен келесиң анан келсең итогу жакшы эмес бүтүп атат да бизге. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин, спонсорлорго айланса болот дагы бир жолу. Бир байкебиз колум үзүлүп кетип мындай Моңолов беле бир клиника бар күчтүү. Мен Инстаграмга деле белгилеп койдум, азыр кечирип коесуздар, атын унутуп калдым. Ошо байкебиз лечение кылып, мына 10 күн лечение кылды мисалы. Үзүлүп кеттир да колубуз мисалычы. Аны если ал байкебиз спонсор болуп, бир да сом берген жокмун, ачык эле айтайын. Ошентип спонсор болбосо жүрмөкпүз азыр колубуз иштебей дагы. Мамлекет мындай колуң үзүлүп кетеби, колуң сынып кетеби мындай государствого барасың да, барсаң гипсти айтат да. Мен тренерский көз карашым боюнча мен мастер спортмун да. Мен деле азыр көп 5 жылдан бери көп тажрыйбам бар. Тажрыйба болгон үчүн утуп атабыз да. Если эчтекени билбесең утпайсың. Ошол көз карашты айтсам, бул кол күрөштө гипс жардам бербейт. Элестетиңизчи, мояк мисалы моям ооруп атса мен гипс тагып салды турабы? Гипс тагып салса мен кантип күрөшөм? Муну чечип кайра ичкерип кетпейби колуң? Бул гипс болбойт бизге. Негизи башкача тактика керек. Ошонун баары бизге жок да. Бизге витаминдер берилбейт мисалычы. Эчтеке мындай пустотада ооба силейм, биз мындай сыймыктанам да, ооба Кыргызстандын желегин көтөрүп атабыз, бекер барып атабыз, ооба. Бекер барып атабыз. Ал жерден эч кандай эмебиз жок, мындай. Кандай десем? Күмөндай. Дообуз жок. Ооба, доом жок. Ооба, бекер барып атабыз. Бирок бекер барган күндө деле биз берип атабыз, ошончо результат көрсөтүп атабыз. Ошончо ден соолугубузду кетирип атабыз да. Бекер барып келгенибизди актап атпайбызбы дебейсизби? Биринчилекти алып келип. Ошон үчүн билбейм эми буюрса жакшы үмүттөр бар. Ооба. Негизи мамлекет тарабынан колдоо болбосо дагы бул кыргыз элине айлансалып деп жатасыз. Спонсор, демирчилер көп. Ошол жөнүндө айтайын, эме болду бул жерде. Жана 24-жылы Грузияга барып ызылчу болдук го. Бир ай депрессияда жатып, ал жерге көп интервью бердим, 10 чакты адамга. Ал жерде көрсөңүздөр деле түшүнөсүздөр. Бир ай вообще кыйналып жүрдүк. Анан артынан эми балдарын видеого тартып чыгарам да. Чыгарсам, эми адам кыргыз эли мындай бизди ушу жакшы сатып алмашкысы экен, ушу балдарга кичинеге болсо дагы жардам болсун деп мындай 100 000, 50 000, 200 000 мындай которуп атты да эми банка. Мен деле тааныбайм кээ бирөөсүн, чынын айтайын да. Бетин да көргөн эмесмин, номерин да билбейм мисалычы. Анан азыр Инстаграмга ыраазычылык катары мындай подписка алып коем, ошолорго жатайын. Эми мен алардан эчтеке керегим жок, просто мен билип жүрөйүн. Ким мага жардам берет. 100 000 түшсө 100 000 коротобуз. Бул жерде мен инвалид болгон үчүн мен бул балдарды өтө жакшы түшүнөм да. Мен инвалид болгон үчүн. Если менден башка тренер болсо, башкачараак түшүнөт да. Сиз мисалы жаман көрбөңүз, мисалы бул байкебиз деле эч ким инвалидтерди менчилик түшүнө албайт. Анткени мен ошолордун жолун кесип өткөм да. Ошолорду көргөн мен. Канчалык болсо делечи, булар инвалидти, ошон үчүн мен жакшы түшүнүп, баардык сомду көңүлдөрүн алыш үчүн мояка мисалы ата-энелерден деле сурасак болот. 40 баланын ичинен канча баласы мага ыраазы да. Мен эчтеке деле кылган жокмун, ооба, бирок балдарым мынтет да, балдарым келгенде дейт. Характерлери өзгөрдү, жүрүм-туруму өзгөрдү, адамдар менен сүйлөшүп калды. Жакында эле бирөөгө ифтарга барып келдик. Ал айтат, силер келсеңер азыр вообще ызычы болмокко деп ойлогонбуз депчи. Эми ооруган балдар билесиз да, аутизм, ар кандай түрү бар да, биякта бүт инвалид деген сөз бар го. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген ден соолугунан дейинчи, эми инвалид деп атып көнүп калыптым. Комментарий жазасыз. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын баарын ала беребиз да биз. Мен мындай ала берем. Чектөө жок да. Жаш чектөө жокпу? Жок, жаш чектөө болгондо эми өтө картаң болсо эми кыйналып калабыз да. Эмеден чектөө бар, жашыраак, менден күчүрөөк же менден 3-4 жашка улуу болсо боло берет. Анан мисалы бул жерде ошол инвалид мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ден соолугунан характерлери өзгөрүп, тарбиясы өзгөрөт да кадимкидейчи. Мындай жакшы жакка басып кетет. Биякта бир тренажер көтөрүү эмес бул жерде. Бул жерде жүрүм-турумду оңдойбуз мисалы. Анан баягы байкем айтат, силер келгенде ызылдап мындай оорукчан балдар бар го жа. Сөздү укпай түшүнтет го депчи. Булар ынтымактуу экен деп бири-бири менен сүйлөшөт. Мисалычы, мен кээ бирөөнүн сөзүнө мен түшүнбөй кетишим мүмкүн, бирок бири-биринин сөзүнө түшүнөт буларчы. Ушунча жакшы
нерселер болуп атат, анан спонсорлордун тарабынан ошентип балдардын да жакшы жакка өзгөрүп атат. Буюрса эртең республика болот, аяка деле форманы бекерттикти деп атабыз мисалы. Көп нерсе бул жерде көп азыр бекер мындай Инстаграмдын артынан. Биз Инстаграм ачылган менин көзүмдү ошондон кийин накрутка болуп ошонун артынан жакшы жардамдар болот. Бирок мамлекет тарабына келгенде мындай Аксап калып жатасыздар. Бирок баарына жардам берилип атат, ооба. Бирок мага келгенде мындай такалып калып атат да. Мисалы бирөө чемпион болуп, бирөө чемпион Азия болсо мисалы, билбейм да эмне беребиз. Бизде буюрса эме деп ойлоп атканбыз, эмне деп койчу эле? Жардам фонд ачалы депчи. Кайрымдуу Ойлонуп атабыз, бирок иш жүзүнө аша элек пока. Просто менин оюм, мен эле жалгыз эмесмин бияктачы. Макул мен чемпион болуп бүттүк. Башка балдар да бар да бул жердечи, негизи да. Анан мейли мен чемпион болуп өтпөй кетейин да, бербей эле коюшсун. Анан башка балдар да чемпион болот да, анда бул спорт негизи эле инвалидтерди көтөрүлбөй алат да. Бул спорт эмес, негизи элечи. Инвалид менин оюмча ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды көтөрүп колдош керек. Ооба. Мындай биз 100 миң, 200 миң, миллион сурабайбыз. Мындай ай сайын 5 миңден берип, мисалы, мотивация берип. Баягы эле, мисалы, Умат байкебиз деле келип айтып кетти, сырылмай өткөрүп. Балдар үчүн сонун бул үйүндө жатат да. Мисалы, инвалид бала бул 4 балда эле жатат үйүндө эле. Мен билем да буларды. Сиз кылып берип коюңуз. Өзүңүз, короче, мен ушундай төрөп салгансыз. Ушундай ойлор болот да алардачы. Короче, должен да бирөөчү. А бияка келген бала аны унутат. Мен тарбиялайм нормально мындай. Өзүм адамдай мындай. Аракет кыл. Ооба. Мен аябайм булардычы, жаман көрбөгүлө, сабабайм, бирок аябайм да. Характер менен. Булар келгенде өздөрү айткандай мындай эркиндикти сезет. Эч ким запрещен жок, ой деген жок. Булар инвалид. Мен деле мисалы сиз келип туруп азыр аясаңызчы, байке келиңиз жардам берип коюңуз десеңчи, мен жаман көрөм мен. Неге? Анткени мен инвалидмин го. Мен ойлойм да, мен боору ооруп, короче, жардам берген деп. Менин балдарым андай жаман көрөт да. А биз болсо спонсорлорду отпайбызбы? Бизге боору оорусун берсин дебейбиз. Берсе биз жакшы жакка колдонобуз. Бул бир гана колдоо. Ооба, келечек үчүн колдонобуз. Биз нан алыш үчүн албайбыз ал акчаны. Ооба. Мен мисалы балдарыма чалат го, силерге кийим керекпи деп. Мен отказ берем мисалы. Жок, кийим кереги жок, ата-энеси бар. Ата-энеси болбосо эми алабыз кийим. Бизге көбүнчө эмне алабыз? Биз сырымдания өткөрөбүз. Тамактанабыз, мындай тамактангандан кийин көңүл ачылып бири-бири менен сүйлөшүү болот го. Анан тренажер алабыз мисалы. Ошентип атып 1,5 миллиондой кирди. Анан бул зал билишим боюнча мэрияга карайт. Ооба, мэрияга карайт бул. Анан мурунку айтып калдыңыз, бизди 10 чакты дал ушулай телеканалды тартып кеткен депчи. Интервьюлардан көрүп калганбыз. Анан меске келерден мурун карасам, дал ушундай болгонун ичинде машыгуучу тренажерлор кадимкидей жаңырып калыптыр, Канча болду жаңылануу киргизилгенине? Мамлекет тарабынан колдоо болдубу бул жаңылануу ичине? Мындай болду. Ремонтуна. Мындай болду. Ооба, айтып кетейин. Азыр ошо 24-төн баштап эми жана спонсорлор чыга баштады да. Анан эми ал спонсор айтпайт да. Сен тренажер ал депчи. Ал айтпайт. Жогона которуп коет. Которуп коет же болбосо бирденке алып берди. Кийим алып бер деп көп чагышкан башындачы. Мен айтам, эже бизде кийим бар. Байке кийим бар бизде. 50 миң берет экенсиз. Ал балаң канча дейт да, менде 25 бала болчу ошондо элечи. Азыр 40ка жакын да. Мен айтам, менде ушунча бала бар десем, мен бөлөт да. 5 миңден ар бирөөнө бир кийим астын үстү депчи. Мен айтам, эже байке бизде кийим бар. Биз тренажер алып алалы деп атып чогултуп алдык да. Зато тренажер бул эми бул дагы сынып кетпейт, сынып кетсе оңдоп бере турчу тренажерлор да, гарантиясы менен. А мамлекет тарабына келсек, мэрия жагынан, гос жагынан да, мен билишимче бир 500 миң бөлүндү. Мо резинкалар, сиз турган резинка, жакшы алып, тиги майда чүйдөлөр. Мо лестницалар оңолду. 500 миң сомго. Мен кийлигишкен жокмун, мен бир айттым, мага момундай резинка керек деп, ушуну өзүм тандадым, калганына кийлигишкен жок. Эми алар деле элден келген жардамды көрүп, может, берип коелу деген чыгар. 500 миң ооба, аз эле эмес. Просто күлкүнү келтирген жок, просто мамлекет тарабы мага мындай капа кылганы, ошо келгенде тосуп албаганы, кайдыгерлиги. Спортсмен катары көрбөгөнү же бирденке десе эле не олимпийский деп элечи. Бирок мен досторум айтып атам го, не олимпийский болуп эле машина тээп жүрөт уже чендер. Биз машина эмес 18 миңди каяка жеткирерди билбей жүрөбүз да. Ошол. Демек, биз эми бул нерсенин баарын билбейбиз да, чындыгындачы. Бул нерсенин баары мурун көтөрүлүп чыгарылган эмес, айтылган эмес.
Анда билгим келип турат, негизинен эле өзгөчө азыркы заман, бул соцсеттин заманы болуп кетти да. Инстаграмдан көрүп калабыз, ой бул чемпион болуптур дал ушундай Кыргызстандын желегин желбиретип көтөрүп, алтын болгон медалдарды тагынып жүргөн адамдын баары эле мамлекет тарабынан колдоо болот, алар ушундук жашайт. Мына ушулар бай, мына ушуларга эле мамлекет бере берет деп ойлойбуз да, бул чындыгында андай эмес. Мага мындай суроо болот да. Мага көбү мынтип сурай берет. Мен көчөдө жүрөм го, көп маршруткада жүрөм. Байке сиздин машинаңыз өчүп калдыбы же эмне? Токтоп калдыбы, короче, жөө жүрүп калыпсыз депчи. Күлкүнү келтирип мисалчы. Ойлошот экен, мындай жүрсөң эле бул бай, короче, машинасы бар, жөө жүрбөсө керек деп. Мен көчөдө көп калып калдым да. Ал ото 2-дебиз азыр пока. Алысыраак болуп калат да бияка. Ошон үчүн байкелерибиз алып кетип турат жолдончу. Ошондо сүйлөшүп калабыз мисалы. Анан жөнөкөй эле адамбыз, анан эң главный азыр 90% мындай балдарга жардамды берип атабыз Instagram аркылуучу. Өзүбүзгө деле көңүл бурбай элебиз пока. Ошол. Айтып калдыңыз, машинаңыз өчүп калабы деп суроо берип калышат деп. Азыркы этапта билгеним боюнча силер тараптан мамлекет тарабынан колдоо жок деп да жогорудан бери сүйлөшүп жатпайсызбы? Айына мисалы 20 000 сом. 19 бу, 18 ушундай. Да 20 000 сом жетпейт экен. 18 же 19. 18 000, 19 000 алат экенсиздер. Мисалы ал азыркы этапта мисалы Бишкек шаарында мындай акчага жашоо кыйын. Бугунда да үйүң жок болсо. Мен айта кетейин, мен өзү 6 үй буртуганмын. Анан ата-энем биякта, эжелерим 4 эжем, 1 иним бар. Эжелерим турмушта эми, анан иним ата-энем менен турабыз биякта. Ата-энелерим квартираны өстөртүрөйт, мен илишпейм да. Колдон келген жардам берип коебуз, айына 20 000, канча тапсаң ошончо берип, кичине жарым берип, берсең берип, бербесең жок. Мисалчы. Ошондой эле жашоо, анан ошон үчүн мага билинбейт да, бирок азыр эми 27-ге чыгып калдык жашыбыз. Ойлонтот. Ойлонткондо ооба ойлонтот, анткени квартирада турсаң, азыр квартиралар 25 000 да мындай. Үйлөнөйүн десең деле кызың деле айтат да. Сен нормальный бала го десем, сен интернетте эле жүрбөдүң беле. Давай 25 000 таппасаң, квартираны төлөй албасаң, эмне кантип бай ала аласың мисалчы. Ошонун баарын ойлонуп, интервью берүүнү туура көрдүк го дейм. Эл билсин, көрсүн, мамлекет может жардам берип калабы депчи. Анан дагы бир өкүндүргөнү, мен буга чейин 10 чакты каналдар алды да, билбейм, санабай калдым. Анан өзүм кайрылдым да, кайтарым байланыш болот го. Ошондо мындай жок болуп кеткени мага өтө өкүндүрдү да мындай. 100 буруп кетишти. 100 нормально буруп кетишти да. Таң калыштуусу ушул жагда болуп калды. Мындай керектүүндө колдонуп туруп, биз дагы мындай боорокер адам окшойбуз да. Макул дей берип. Издеп таппай калган соң анан Урмат байкебизге кайрылып жолугуп отурабыз да. Качан сиз чемпион болгонуңузда келиңиз Бекболсун мырза алып коеюн деп келип калышкан. Ага, жок, чемпион болгондочу. Жок, чемпион эмес, жана грузин бар го. Ошондо эле. Ооба, былтыр. Быйыл белекмин мен. Мен чемпион болгондо аринге өзүм чалып калдым го. Мен чемпион болдум. Декабрь, эме айында болдум да, октябрь, сентябрь айындачы. Издедик биз. Журналист издеп, эмне кылабыз? Эми биз күттүк дагы экөөбүз. Ушунча эмгек кылдык, эми биз да азыр шумуктаса болот дедик да. Сага бир момчакча, мага бир момчакча деп кыялданып алгансың го. Мындай оюңдачы. Может, нормальный бирден болуп калат. Келсе эчтеке жок. Агай настроение. Конечно, настроение. 22 жыл иштеди ушул залдачы. 22 жылдан бери жалгыз баласы менмин да, чемпион бир жалгыз. Анан чемпион мирди өстүрдүм, деп жыргап келип атабыз ага экөөбүз тең. Эмгегим эми бааланат. Мындай да 24-жыл стресс болдукпу? 25-жыл чемпион болуп мындай. Давай деп келатсак анан. Ушундай болуп калды. Ушундай болуп калып, анан интервьюга киши издеп калгансың го. Ооба, байкелерим, кыргыз элим бар, колдойт, ооба. Бирок мен бул жерде эмени айттым да, мамлекет тарабын каралса депчи. Жаман ойлоп калбасын спонсорлорубуз. Ооба, негизинен берсе дагы бергендерин ачык эле айтайын, эми биз алган жокпуз, эми балдарыбыз менен чогуу алып атабыз. Алып атабыз. Эч ким ал акчаларын жеп алган жок. Кудай сактасын, биз деле мындай тарбия өтө жакшы көргөн балдарданбыз. Спортто жүргөн балдар тарбиялуу болот негизи. Байкалат да, ошон үчүн буларды айттым го, жана окуучуларын тарбиялуу деп. Бияка келгенде өзгөрөт адам. Тарбияны көрөт, мисалы. Баарын көрөт, анан бирөөнүн акчасын жеп алып бертең мен да жооп беришим керек да буларга. Ата алып берет, мынтип чалат байкелер. Сен балдарыңа эмне керек депчи. Сага дебейт да. Анан сен балдарыңа деп аткандайын резко мындай жумшайм да бир жака. Негизи Кыргызстанда чемпион дегенде эле баарыбыз көтөрүп ой, Кыргызстандын жерегин желбиретип атат дейбиз го. Анан демек мамлекет дагы, эл дагы, элди айтпайт, эл дебейинчи.
Чемпион дегенде демек дал ушул ден соолукка карап, адам жашоо шартына карап бөлөт турбайбы? Жок эми. Ушундай эмеспи? Билбейм, менин оюмча Эмне себептен анан мисалы мамлекет тарабынан мындай кайдыгер көз караш болот? менде мындай болот да. Ооба, азыр мен тааныган 50дөй мындай чемпиондор бар да, Азиянын, Мирдин, ар тараптанчы. Кол күрөштөнбү да, может көзүнөн, может бутунан, опорник, ДЦП деп көпкө бөлүнөт да. Кулак уккандар бар, кулак укпагандар бар. Бизде ушинтип категория бөлүнөт да. Анан мен обидно болгон жери, капалуу болгон жери мындай, жаман мындай, кандай десем, катуу тийгени, мен эми өзүм кичине болсо да таанылып калдым го элге. Кичине болсо да таанылып калдык, анан ошол таанылууда мындай көңүл мага бөлүнүп калабы деп ойлодум да. Мен таанылып жүрөм да башкаларга Көздөрүнө илинип караганда. каламбы деген. Мындай көздөрү мындай көрүнүп жүрөм, эл жүзүндө жүргөндөн кийин, может мен мындай кылган эмгегимди баалап калышабы деп ойлоп, анан могу мамилесинен кийин вообще шок болдум да. Ошон үчүн дагы тренировкага вообще желание жок. Кыласың, кылгың келет, бирок эмне үчүн деген суроо бар да. Элестетиңиз, сен 5 жыл монтип жегениңди жебей, ичкениңди ичпей мындай кысынасың болгон жерденчи, давай чемпион мир болсоң, могу болот, чемпион. Көп нерседен мындай кайыл болосуң да. Мындай 5 жылдын ичинде мен зал калтырган бала эмесмин да өзү. 5 жылдын ичинде бир эле ай калтырам же 2 ай калтырдым болуш керек өзү залдычы. Залда жашап кылчумун да монтип. Азыр көңүл жок. Эмнеге көңүл жок? Анткени мотивация жок болду, өлдү мотивация. Биздин эң эле пигибиз мындай чемпионат мира да. Ооба. Анан эми ал вершинага жеткенден абал мындай экенин көргөндөн мындай колуңду мындай сызып калат экенсиң да, жоло коеюнчу деп. Демек адам баласы бир өзүнчө пикти элестете аласыз го. Дал ушул пикке жеттик, пикке жеткенден кийин мындан кийин эмне дедиңиз? Жок, мындай эмне дегеним эме болуп калды да, колдо жок да мисалы. Мен кыла берейин макул. 100 жолку чемпион болоюн мисалы. 10 жолку мындай мамлекет мындай колдо көрсөтпөсө, ден соолугубуз кете берсе, эмнеге кылып атам анда? Баркыта албагандан кийин деген да суроо болот да. Мен өзүм мен ушундай айыл үчүн чыктым мен деп мирге чыгып алып, өзүм айылымдын желегин тартып алып чыгып аткан жокмун да. Ооба. Туурабы? Кыргызстандын желегин көтөрүп атабыз биз. Эмичи? Анан ошол жагы ойлондуруп атат да мени. Негизи мындан кийин сиздер ичибиз ачышып калды, ойлонуп калдык деп айтып калдыңыздар. Өздөрү мындай кайрылуу жасадыбы сиздерге? Жок, айрылуу. Тоосун айтып, Жок, айрылуу эч ким жасаган жок, просто мындай мен школада болом, Дюшор деген школа боюнча. Эме пара кол күрөш боюнча ошол жака карайбыз. Мектебибиз бар өзүбүздүн. Мен ошол жакта тренер болуп иштейбиз. Эми ал жерден айтып атам го, директорлор алып гүл берди. Эми мен жаман көрбөңүз, просто гүл алганды жаман көрөм мындай. Башкачараак көрүнөт да мындай гүл алып. Ала бересиң гүлдү, анан кичине жанына дагы бир аз адамдарды косуп алса 10 чактычы. Директор келди эки. Директор менен жардамчысы болобу. Ушундай келди школадан. Анан ата-энем келди, 3 эжем келди. Жестелерим Кудайга шүгүр бар экен. Ошолор көбүрөөк болуп көрүнүп калды. Болду. туугандар болду. Жок, туугандар жок мына. Жездем дегенде. Жезделерим мына 3-өө. Эжем 3-өө. Алтоо. Бир 10 чакты адам болду, общий. Анан тосуп алды. Болду. Элестетиңиз. Баягы 11 жыл окуп жүргөн досторуң да жок го. Обидно. Алар менен да уже качышкым келбей, уже качышпай калдым да реально. Бул тешеси жок бул жерге, негизичи. Эми мындай чемпионат мира, мындай өзүң бир жакшылыкка, жана кыргызда сөз бар го. Мындай адамдын ким экени жакшылык, жамандыкта билинет депчи. Эми мен эң эле жакшылыгым ушул да эми пока. Эң биринчи жакшылыгым ушул болуш керек менчи. Анан ошондо досторум да жок. Эч ким жок болуп калды да. Бир 10 эле адам болду, ата-энем, директор болду. Эжелерим эле. 10 эле адам турду, эч ким жок. Ага экөөбүз шокпуз, ага чейин минтип тартабыз го. Стористердичи. Просмотрлар бар эми 20 миңби, 50 миңдей подписчигим бар болчу. Может 30 миң, унутуп калдым. Биз бартабыз мынчага жетебиз. Бүт эми сториске намек кыргытасың го эми. Мыяка жетип калдык. Ооба, айттыңыздар. Жатабыз депчи. Мындай калп эле блогер болуш. Аэропортто сатмучара болуп калабыз. Ооба, деп эле жазып аткансың, келсең окуучуларың да жок, окуучуларым да урушуп алдым, эч ким жок. Мындай жетим баладай эле болуп калдык дагы экөөбүз. Мен жокто да агай урушуп тур эми. Элестетиңиз, 20 жылдан бери мен жалгыз чемпион болуп атсам, эч ким жок да. Ата-энем бар, жанагы 10 эле бар. Ушул жерде обидно. Бул чемпионат менде постоянно ушундай да бир жакшылык болот го. Артынан бир мындай удар келет да. Постоянно ушул. Мен дагы мындай болду да, анткени
былтыр 24-жылы Грузия менен күрөштүм го. Негизи мен Кыргызстанда анда деле сеньорлордон 2-орунду алган мен эле болчумун да. Бу ДЦПлардан анда деле мен эле 2 колдон тең экин алдым да. Мен үчүн бул чоң жетишкендик болчу да. Анткени 23-жылы утулуп калгам баш элечи. 24-жылы утуп мындай сүйүнүп келсем эле аэропорттон ызы чогуп кеткен го. Видеолорум чыгып, "Ва" деп мен уттум деп сүйүнүп жүрсөм, тиякта ызы чогуп кеткен келсем. Анан мында дагы бир внимание болгондо жок, агай айтып коет. Ушу сенин кандай экөөбүз бир жакшылыкты эңсейбиз мындай. Жетебиз ошого. Жеткенде арты мындай биз ойлогондой болбойт деп өзү до сих пор. Мен даже агайым Алчинов Али агайым азыркыга чейин маанайы жок жүрөт да. Бул менин эле жалгыз эмгек эмес да. Мен ошонун баласымын. Мени көчөдөн таап алган да, мисалы, мага чейин деле интервьюлардан айттым го. Бири-бирибизге мындай агайым экөөбүз тыгыз байланыштабыз да. Мамилебиз сонун мындай колдойт. Ошол. Агайым вообще шок болду да мындай мамилеге. 20 жыл күтөт го бир нерсени. Башкачараак ушул балам келип мени ал деле жөө жүрөт, мисалы, ал деле мен алган акчанын бир аз эле чоңурагын алат. Эми килгишпей эле койгон анын айлыгына агайымдын. Бирок мен билгеним боюнча чуть-чуть эле көп алат да. Мынчалык эле. Мисалычы, ал деле ойлогон чыгар, ушул балам утса, может, 500 миң берилет, может, машина. Ага делечи мындай мен алган жарым алат деп ойлосо керек да. Азыркыга чейин мисалы көңүлү жок. Бүгүн мен вес болду, өзүбүз эле контролдоп, менден башка да бир агайым бар. Экөөбүз эле контролдоп койдук, балдарды агай келе алган жок да, мисалы, көңүлү деле жок көп. Конечно, менин деле көңүлүм жок. Мындай кыскасын айтканда, сууп калдык да. Басылып калдык. А сиздер кетип жаткандачы, кетип жатканда мисалы Кетип жатканда эч ким узатпайт бизди, түптүз эле барабыз. Мен көнүп калгам мен. Мен 4 жолку Азия чемпионмун. 5 жыл болду. Барганда эле шүгүр, барган сайын эле утам мен. Мындай утулуп келбейм да, медалсыз келбейм мен. Вообще медалсыз жок, бир эле жолу келдим 23-жылы эле. Андан кийин медал алып келем. Үйдө медал жайнап атат. Мындайчы медалын айтсак, мындай бардуу медалдар бар да, мындай. Карап койсоң бар 40-50 медал. Бирок жыйынтыгы жок. 1 сом албайсың го утканың үчүн. Грамота анан болду. Эчтеке берилбейт го. Мындай кача 50 миң, мына Азиядан келгенде 18 миң берет. 20 миң берип коет. Кааласа 50 миң берип коет мындай. Эми утканың үчүн берип атат да аны. Мындай караганда ал деле акча мындай. Бир берилет да, бир жылдачы. болду. Болду. Анан эми алга деле арзыбыз, ооба. Бирок эми мирден келгенде мындай эчтеке жок калса мындай кызыктай болуп кетет. Кача бир внимание бөлүп койсо деген эле ойда. Биздин күткөнүбүз ушул эле дедиңиздер. Аэропорттон түштүңүздөр. Жок, акырында эле кетип калдык, гүлдөрүн көтөрүп. Мен агай үйүнө кеттим, мен үйүмө кеттим. Ошо. Ызаланып аябай. Жакшы эле болду. Негизи көнүп эле калганбыз, просто мунун биз волнасы көбүрөөк болуп калды да, чемпион. Көптү күтүп алдык да өзүбүз. Мага чейин деле ооба, эч ким тосуп алып жүргөн жок. Бирок бул башкачараак ситуация болчу да. Чемпион мир келаткан болчу, может. Жаныбызда менден башка да призер мир келаткан, мисалычы, мен жалгыз эле барган жокмун да. Биз экөөбүз бардыкпы? Унутуп калдым азыр. Экөөбүз бардык, экөөбүз тең медаль менен келдик. Между прочим, биздин залдан 2 бала барды, экөө тең медаль. Мен экөөбүз Кыргызстан боюнча 4 медаль алып келдик го, сеньордон. А сеньордон Кыргызстан боюнча 4 медаль алып келген жок, бир залдан 4 медаль, элестетиңиз. Башка чемпиондорго өзүңүздөрдү салыштырып калган убак болдубу ошол моментте? деп? Эмнеге башкаларда дал ушундай колдоо болот да, бизге Жок. Ооба, негизи. Мындай интернетти карап койсоң го, ой, бул келиптир деп жана чөпкөндөрүн жаба алып эле, мындай лексустар менен. Кыз болсо да башына калпак кийгизип, Артисттер келе калып эле. Мындай таң калыштуу да. Көрүп коюп, деп күтөсүң го, может, мирдин чемпиону болсоң башкачараак внимание болуп калабы деп. Ошол. Демек, дал ушундай болгон мыкты байке агаларыбыздын колдоосу менен гана азыркы тапта жаш балдар машыгып ушул зал өнүгүп өсүп атат десек болот турбайбы? Ооба, спонсорлордун артынан, инстаграмымдын артынан десем болот. Эми просто жаман көрбөңүз, мен өзүмчүл болбой элем бул жерде. Мен чагылдырбасам бул маселени, мисалы, бул зал бар экенин деле билбейт болчу эч ким. Тренажер жок экенин деле билбейт. Мен чагылдырып мындай видеону монтаждап киргизип, ошенткени үчүн болуп кетти да. Азыркы тапта бул залда мисалы канча мүмкүнчүлүгү чектелген өзгөчө балдар тарбияланат? Официально менин эле листогумда 45 инвалид бала бар да. Менин эле каттаганымчы, мен бир эле. Бул залда 4 тренер бар да өзү.
Бирок аларда бир 30тан болсо керек, может. Мен билбейм. Бирок мен 2 жакка чыгарганда 30тай баланы сүйлөп жүрөм да. Сиздер эмеден көрүп калдыңызбы? Инстаграмда. Ошо 30тай баланы эчтип алып жүрөбүз, көчөлөп. Чакырган жеринен коюп коюп. Ошол кенен биякта. Мен биз талмасы бар болсо албайбыз. Жыгылып калмайлар бар го, анан чаап чууйп, резкий движениялар бар го, балдар. Билбейсиз го карат. Оору бар го жана непослушный нервный жагынан. Ошондой болсо албайбыз, атакалы беребиз. Алардан акча алынбайт. Жок, бекер. Мамлекеттен жана айлык алып атпайбыз 18 миң, ошо 40 баланы батырып койгонбуз. Болду. Мен да мен сизге мындай болуп атпайбы, мен мүмкүнчүлүгүм чектелди го, ден соолугум. Ошондой болгон үчүн мен ушунча баланы өзүмө алып алдым. Мен коем, аста болсо, ооба бекер зал. Бирок бияка деле нерв керек да. Демек, дал ушул мамлекет тарабынан бир аз колдоо болуп, көңүл буруу болсо гана бул жол өнүгүп өсүп кетет тургандай. Ооба, бул жердечи мени колдосун да, мисалы, мени колдосун. Мен калганын тартып кетем деп. Жок, андай эмес. Мени колдосун. Балдарды колдосун. Мисалычы, чемпион мир болдум да, мени колдоп койсо, балдарым көрөт да мени. Агайымбызды чемпион мир болуптур, бериптир буга депчи. Биз да чемпион мир бололу депчи. Анан мага бербей атса, эч ким бербей атса, анда булардын каяка калат эртең агай айткандай. Мени карабай атат ушунча. Анан башкасы кандай болот? Мага берсин, анан мени көрүп балдар өсөт. Өссө аларга да берсин. Мени эле сурап аткан жокмун. Бул жерде мисалы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды спорт менен машыгып аткан, Биз деле айтпай элебиз, жөн эле жүргөн үчүн бер депчи. Мына нормативдер бар, мисалы Азиан чемпиону болсо дегенчи. Ушинтип жазып койсун протоколго. Азиан мынча бир жолку чемпион болсо, 1 жыл болот да. 1 жыл бою кайра чемпион болот. Мисалы 1 жылда 1-чи орунду алса, хотя бы 10 000 сом деп койсун. Ай сайынчы. Жок, мындай эле, хотя бы 5 000. Мисалы да. Ана бала көңүлдөнөт да. Акча деле мотивация дейсизби? Ооба. Бияка спонсорлордон жана бирөө 1000 сом берген баягы. Битир деппи. Аны деле сэндвич алып берип көңүлдөрүн алып койдук мисалы. Бул жерде 1 сом болсо деле пайда да. А мамлекеттен келип атканда эми сүйүнөт да. Мен балдарга айтам да түшүндүрүпчү. Бул мамлекеттен келип атат. Давайте машыкпа депчи. Чыныгында бизди көрүп жаткан көрөрмандар деле бул нерсе таңалуу жаратса керек. Анткени мен келип таң калып отурам да. Эмне себептен депчи? Анткени биз көп нерсени Инстаграмдан көрүп калганбыз да. Дал ушундай Азияны болобу, дүйнөнү болобу утуп кетилген чемпиондорубузду, мамлекет тарабынан бардыгы барып, гүл менен, борсок менен, анан дал ушундай жогоруда сиз айткандай акчалай сыйлыктар менен тосуп күтүп алып жаткан да. Бул нерсе сөзсүз түрдө баарыбыздын ичибизди ачыштырды деп айтсам болот да. Анан бул берүүбүз, бул көрсөткөн маегибиз дагы биздин мамлекет тарапка жетет деген ойдомун. Көрүп отурган ар бир жараныбыз жеткизет. Жана ошондой эле комментарий аркылуу, азба эле комментарий болуп калбадыбы? Комментарий. Видеолорду бөлүшөбүз буюрса. Бул видеонун баары мисалы мамлекет тарабында отурган ар бир инсанга жетет жана сөзсүз түрдө дал ушундай Бекбосун мырза жасаган кайрылуу, Өз адресине. Өз ээлерине жетсин деп үмүт кылалы. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Салам алейкум кыргыз элим, баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Эми ачык эле айтайын, да бир жолу кечирип коесуздар. Мисалы Садыр Нуркожиев, мисалы балким көрбөй атат деген ойдомун да азырчы. Мындай интернетти листайт этип карасам эле, ал биздин президентибиз караса эле мындай жакшы нерселерди кылып атат го, мындай спорт жаатында, любой эле тармакта мындай байкап калсачы, может, ал президентибизге жетпей атат, может, ушул интервью менен жетип калат. Жакшы үмүттөбүз. Баарыңыз спонсор болгон, ушул залга көмөгү тийгендерге Алла ыраазы болсун. Дагы да биз өзүбүз ишти кыла беребиз. Мейли аз алалы, көп алалы, балдарды өстүргөнгө аракет кылабыз. Анткени бул балдарды көтөрүш керек жана сыйлаш керек. Анткени өзүбүз ошол агымда жүргөндөн мен түшүнөм да. Если мен азыр буяка дени сак адам келип сүйлөсө, мен башкача айтмакмын да. Биз эми ошол тармакта жүргөндөн кийин өзүбүз мондай болгондон кийин мен буларды 100% түшүнөм. Өзүбүздү кандай спорт кылабыз, мындай кандай витаминдер керек баарын түшүнөбүз. Бул жөн эле сөз эмес. Ошол жараткан баарыбызга ден соолук берсин. Сиздерге Алла ыраазы болсун, ушинтип келип койгонуңар. Канчасы келбей атты эле күйдүрүп. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы сөзсүз түрдө бизге аз да болсо үмүт артып дал ушул маекти бердиңиз деген ойдомун. Дал ушул сиздин дагы менин дагы үмүтүм акталып берген интервьюларыбыз, айткан сөздөрүбүз сөзсүз түрдө өз дарегине жетсин дейбиз.